800 сому музейден ремонтунан келтирилген чыгым. Жамшитов бул кылмыш иштери боюнча 6 адам шектүү катары айыпталып жаткандыгын, тергөө аяктай электигин, бирок 1 айдын ичинде иш сотко өтүп калышы мүмкүн деп айтты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жаңы муундагы биометрикалык паспорттардын бланкын даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде келтирилген чыгымдын көлөмүн атады. Маалымдалгандай, 2018 жылдын 8 октябрында 1 миллиард 200 миллион сомго биометрикалык паспорттарга бланк даярдоо боюнча тендер жарыяланган. Анда тендерге 5 чет элдик компания катышып, алардын бири эң арзан баа 686 миллион 772 миң 250 сом сунуштаганына карабай, мамлекеттик каттоо кызматынын комиссиясы 940 миллион 150 миң сом сунуштаган компанияны жеңүүчү деп тапкан. Натыйжада катышуучулар сунуштаган каражаттын айырмасы 253 миллион 377 миң 750 сомду түздү. Тагыраак айтканда, жаңы үлгүдөгү бир паспорттун баасы 165 сомго арзаныраак болуп, 420 сом турмак. Тендердик комиссия жеңүүчү деп атаган компаниянын сунуштаган баасы 585 сомду түзгөн. Сотко чейинки өндүрүштүү иштердин алкагында тендерди жеңип чыккан чет өлкөлүк компаниянын мамлекеттик каттоо кызматында иштеген адамдарга тиешеси бар экендиги аныкталган. Учурда мекеменин жетекчилик кызматында иштеген 3 киши убактылуу кармоо жайына киргизилди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 81 килограмм салмактагы баңги заттарын жок кылды. Мыйзамда белгиленген тартипке ылайык алынган 48 килограмм героин 33 килограмм наша отко жагылып жок кылынды. Бул үчүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, Ички иштер министрлиги, Саламаттыкты сактоо министрлиги, Бишкек шаарынын мэриясы жана Токой чарба агенттигинин өкүлдөрүнөн турган комиссия түзүлгөн. Бул 14 кылмыш иштин тергөөсү бүтүп, бүгүнкү күнү мына жок кылып отурабыз. 2014 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан жалпысынан 1,5 тонна баңги заттар жана 1085 психотроптук заттар жана ошондой эле 160 грамм синтетикалык психостимуляторлор мыйзамсыз жүгүртүүдөн алынган. Памирлик боордоштордун Теңиртөө жергесине келгенине 2 жылдын жүзү болду. Бул убакыт аралыгында аларга мамлекет тарабынан камкордук көрүлүүдө. Келгендер тиричилигин жөндөп, чарбачылык менен алек. Бирок коомчулук арасында памирликтерди бийлик кара жумушка иштетип койду. Боордошторго тыңгылыктуу шарт түзүп берген жок деген пикирлер да бар. Аймактан Алишер Аскарбеков. Онда кишилерге айтты, сени чачып салып, анан атайын мушекти алып барып караптереги мусулларды бошотобуз да. Жайчыбек менен Абдырасул күнү кечке базарда кагаз куту чогултуп иштешет. Күнүмдүк кирешелери 200-300 сомго чейин чыгат. 200 таап турабыз да. Жетеби? Болот, аш тамакка болот барадыга. Мээнеткеч туугандар бул жумушка чыкканына 2 ай болду. Жумушту топто 3 бар. Анын бири Абдырасулдун баласы Гафар. Учурда Гафар убактылуу үйүндө экен. Андыктан биз анын жашаган жерине сапар тарттык. Үйүндө келинчеги менен 2 кызынан тышкары күйөө баласы, атасы жана кудасы жашайт. Алар 2 жылдан бери үйдөн үйгө көчүп жүрүп, ушул жерге байыр алышкан. Алар азыркы жашоосу жакшы экенин айтып, бир гана турак жай маселеси бар экенин айтышты. Ойлонсом ушу базарда карапка бекер жатат. Бизге анан башка бирөө жумуш таап бербеди да. Айттым, анткени ушу карапканы жыйнап, анамынан сурап көрсөм айтты. Килограмм 2 сом деди, кедери айтты 3 сом деди. Анан ошол менен азыр элек буруп жатам, ушу карапканы өзүм жыйнап. Анан бир киши бар, ажеке. Ошол апарып өткөрүп, акчамды кайрып алып келип берет. Эми мына ушул жаз болду, эми стройкага чыгайын деп жатам анан эми. Өкмөт памирлик ар бир үй бүлөгө батир акысы жана башка чыгымдар үчүн айына 6000 сомдон берип турат. Мындан тышкары 16 жашка чейинки балдарына 1250 сомдон жөлөк пул чектелген. Ал эми улгайган адамдар 1500 сомдон пенсия алат. Жалпы жардамдар ар бирин жашаган үй бүлөлөрдүн баардыгына батир акылары мамлекет тарабынан төлөнүп атат.
жана коммуналдык кызматтар бар эмеспи, суу таза, суу таштанды деген, анын баары мамлекет менен жылытуу системасын, электр энергиясына болгон төлөмдөрдүн баардыгы мамлекет менен болуп атат. Өкмөт аларга жардам берип атат. Андан сырткары ошо акыркы келген үй бүлөгө дагы 560 миң сом бөлүнгөн. Аларга дагы ошо жардамдар көрсөтүлүп, алгачкы баа билесиздер да, биринчи келгендеги көрсөтүлгөн чын аягынан баштап журкан төшөгүнө чейинки берилген жардамдар көрсөтүлүп атат. Учурда Нарын облусунда 50 памирлик кыргыз бар. 2 жылдан бери Нарында 4 аял көз жарды. Дагы бири ушул тапта кош бойлуу. Өкмөттүн Нарындагы өкүлчүлүгү маалыматы боюнча аларды алып келүүнүн негизги максаты билим берүү болчу. Мындан улам алардын көпчүлүгү 9-10 айлык атайын курстарды окушкан. Бирок антсе да жумуш менен камсыз кылуу маселеси учурда курч бойдон турат. Ал эми жер жана турак жай менен камсыз кылуу миграция кызматы тарабынан каралып жатканын белгилешти. Алишер Аскарбеков, Бексултан Мамбетов, Ала Тоо 24, Нарын облусу. 17 апрель бүткүл дүйнөлүк гемофилия күнүнө карата Борбор калаада тегерек стол өттү. Андагы негизги максат гемофилия боюнча координациялык комитет түзүү болду. Комитет түзүлсө, курамына саламаттыкты сактоо, социалдык өнүктүрүү министрликтеринин кызматкерлери кирет. Адистер дарт аныктоо, дарылоо жана дары-дармек менен каражаттар камсыздоо боюнча иш жүргүзүшөт. Айта кетсек, гемофилия дартына чалдыккан 400гө жакын киши болсо өлкөдө. Мунун 150дөйү 16 жашка чыгарып өспүрүмдөр. Гемофилия менен ооруган балдар 16 жашка жетип жетпей майып болуп калышат да. Аны ошол майыптыкты токтотуп калыш үчүн врачтарыбыз, физиотерапевттер квалификациясын жогорулатып, ошо дарылар менен толук камсыздоо болуш керек болот да. Жамааттык жалпыга маалымдоо каражаттарынын аймактардан өнүгүүсүндөгү орду Бишкектеги жыйында талкууланды. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2 форматтагы жамааттык медиа иштейт, радио жана мультимедиалык борборлор. 2007 жылдан бери 4 жамааттык радио жана 21 мультимедиалык борборлор ачылган. Аларга техникалык жактан Германиянын Deutsche Welle академиясы колдоо көрсөтүп келет. Жамааттык жалпыга маалымдоо каражаттары айылдагы жегердүү тургундардын демилгеси жана ыктыярчылардын колдоосун иштеп келишет. Алар өз айылындагы жаңылыктарды эл менен бөлүшүп, социалдык көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып, талкуулап, жергиликтүү бийлик органдарынын көңүлүн бурууга аракет кылышат. Жамааттык жалпыга маалымдоо каражаттарынын бирлиги жана КТРКнын жетекчилигинин ортосундагы меморандумга ылайык 2017 жылдан бери биринчи радио аркылуу жумасына жарым сааттык берүү уктурулуп келет. Булардын негизги максаты киреше табуу эмес, же болбосо мамлекет өткөрүп жаткан иш-чараларды айтуу эмес. Булардын негизги максаты элдин үнүн ошол чечим кабыл алган адамдарга жеткирүү жана акысыз түрдө. Алар өздөрүнүн кандайдыр бир проблемалары болсо, ошол үн алгыга келип, айтып, анан жооп алганга аракет кылышат. 2019 жылы Кыргызстанга мурдагыдан дагы көп турист келери болжонууда. Быйыл Индия, Кытай, Араб Эмираттарынан туристтердин агымы көп болушу мүмкүн. Кыргыз туризм мамлекеттик ишканасынын башкы директору Данияр Казаков маалымдагандай, бул жылы Доха менен Сеулдан түз каттам ачылып, ал туристтердин санынын көбөйүшүнө түрткү болот. Учурда Индия, Кытай жана Араб Эмираттарынан көп билдирүүлөр келүүдө. Казаков белгилегендей, бул жылы жаңы каттамдар иштелип чыгып, аймактарды өнүктүрүүгө басым жасалат. Мындан улам туризмди өнүктүрүүнү каалаган демилгечилерге колдоо болот. Сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар, аман туруңуздар.